Мен Орозобеков Эркин 1986 жылы Кыргызстанда Бишкек шаарында төрөлдүм. Окуучулук баскычты Жалал Абад шаарында 1-класстан 11-класска чейин номер 9 мектепте окуп, андан кийин жогорку окуу жайга 2004-жылдан 2010 жылга чейин финансы жана кредит адистигинде окуп аяктадым. Алгачкы алек болгон жумушум мен биринчи физкультурадан мектепте 1 жылдай сабак берип, андан кийин Deniz Oil деген нефти компанияда начальник АЗС болуп 2 жылдай иштедим. Нефти компанияларда, нефти базаларда өзүмдүн кесибим боюнча банк тармагында 13 жылдай иштедим. Азыр жеке ишкерлик менен алектенем. Спортко келе турган болсок, мен мектеп окуучулук кезимде 4-класстан баштап спорт менен алектенип баштаган. Биринчи эркин күрөш түрү менен 3 жылдай машыгып, анан 7-класстан баштап азыр ушул күнгө чейин айкидо түрү менен машыгып, азыркы күндө Кыргыз Республикасынын спорт чебери, чорун пояс, каракур 4 дандын ээсимин. Андан сырткары азыр ушул күндө Жалал Абадда 3 жерде 3 спорт машыгуу залдарында машыгууларды өткөзөбүз. Мен машыктыруучу периоддон баштап эле ушул күнгө чейин 5000ден ашуун улан кыздарды машыктырып, алдыңкылар азыр Германияда, Кытайда, чет өлкөлөрдө окуп жүрүшөт. Бул коомго пайдасы тийген жагынан, үй бүлөлүк жагынан, жүрүм турумуна, денесине кылган мамилелер тарабынан баардык жактан бул баланы идеал катары көрөбүз. Эркин көп ошо финансовый ишканаларда иштеген, иштегенде банктарда көп банктарда жетекчи болуп иштеген. Ал банктар биз билгенден Эркин мырза баргачекте акыбалы жакшы болбой, Эркин баргандан кийин ошо жакшы акыбалдарга түшүп калгандарын билебиз. Бул деген Эркиндин ошол жакшы мыкты башкаруучу экени боюнча айтып турат. Эркин ошол учурда ушундай тыгыз убактына карабастан туруп, өзү ар дайым спорттон калтырбайт, спорт менен машыгып, бир гана өзү машыкпай, башка мындай айткандай балдарды да тарбиялап жүрөт. Орустар айткандай, здоровым теле здоровый дух дегендей, денеси да ар дайым күчтүү болуп турат. Анын мүнөз сапаты боюнча турган болсок, анын эң жакшы бир сапаттардын бири бул адилеттүүлүк принципин кармайт. Ал меники, сеники, досум, жедап адилеттүүлүк кандай болсо, оңду акта ак, караны кара деген балдардын бири. Бул жерде техника биринчи этап. Мээси күчүккө эмес, мен бүт бар центрге иштейм. Биринчи onu давить etти, мени түртүп, күчтөнүп. Мен карама каршы барбайм. Мен түртүлүп аткан, атакалып аткан линиядан уход с линии, чтобы равновесиясынан чыгарыш үчүн бул напарник зат. Барышкан мүмкүн эмес. Мен и ушул равновесиясынан чыгып келе турган балдар бар. Чыгып келе аткан жерде. Ал чыгып кетет. Бул техника. И контроль здесь локоть. И техника санкё. Вот. И в конце эки тизе менен плечосун кылчыгындагы и контроль. Бул спортту мен 7-класстан баштап машыгып баштадым айкидо түрү менен. Жалал Абадда ошондо 2001-жылы жаңы айкидо секциясы ачылып, дос курбулардан угуп, көрөйүнчү деген ой менен келип, ошондо катышып,
баштап калдым. Андан бери 20 жылдан бери мен баштаганда балдар катышып жүргөн балдар уже кээ бири көпчүлүгү 90% таштап калды. Мен али күнгө чейин, азыркы күнгө чейин улантып, мен өзүм кийин даже машыктыруучу катарында дагы өзүм улантып келатам, балдарды машыктырып, ушул күнгө чейин 5000ден ашуун улан кыздарды машыктырып. Ар дайым ар кайсы жерде айтам, бул айкидо мен үчүн жашоо эле болуп калып калды. Себеби дегенде мен жаш кезимде тарбиялап апамдын салымы чоң. Кийин айкидодагы менин көп терс сапаттарымы, өзүмдүн бирдекеге ишенбестик характерлерим болсо түп тамыры менен жок кылып, азыр мисалы мен эмне баштабайын, ушул айкидонун принцибин көп колдоном. Көп ушул принциптери мен жашоомдо ар кайсы тармакта жакшы натыйжаларын берип келди. Өзүн тыкан алып жүрүш, алдыга койгон жумуш пландарды жарым жолдо таштабастан аягына жеткизиш. Опурталдуу чоң деле бул нерсе эмес, жөнөкөй эле принциптер, бирок көп ийгиликтерди алып келе турган, ошол бардык нерсе майда нерселерден башталат да. Ошол майда нерселердин түптөлүп чоң нерсе жасалат. Ошого окшогон биздин эле баскан жүрүш, болгон мамиле. Айкидо бул өзүнчө бир жол, бир багыт. Мисалы, ар кайсы мындай башка кээ сиз айтып аткан эле ошол эрежис, уруш, ар кандай мээлерди машыгышат, багындырышат, өздөрүнүн койгон максаттарын, бирок ал өмүр бою ал ошол даражада калып мүмкүн эмес. Себеби эртең бир күн болсо, бир күн сенден дагы күчтүү сөзсүз чыгат да. Айкидонун айырмасы бул жашка карабайт, жыныска карабайт. Бул өмүр бою машыгуу. Биздин ар бир машыгуу терминдерибиз, правилаларыбыз, расчашкаларыбыз бул адамдын күнүмдүк жашоолорунда өзүн жакшы алып жүргөнгө мээ кылат. Конечно, бул ошол менен эле бирге эле өзүн душмандардан коргоо. Айкидодо көбүнчө айтышат, өзүнүн күчүн өзүнө колдонуп жыгытуу. Азыркы күндө жүздөгөн адамдар чыгыш таймашынын түрлөрү менен машыгышат. Кол менен мушташуу өнөрү чыгыш өлкөсүндө кеңири өнүккөн. Анын өнүгүшү философия, медицина, психология, аскер илимдери жана диний көз караштар менен тыгыз байланышта. Кемпо чыгыш түрлөрүнүн өнүгүшүндө жалпы аты. Адам баласынын кемпонун негизги түрлөрү менен машыгуу ден соолугун чыңдоо, өзүн өзү душмандардан коргоо болуп эсептелинет. Айкидонун башаты Япон мамлекетинен башталып өнүккөн. Бир нече жүз жылдар аралыгында бул өнөрдү япондуктар өздүк менчик сыр катары сактап келген. Белгилүү уруулардан чыккан ак сөөк япондуктар бул таймаш менен машыгып, өздөрүнөн кийинки муундарга атадан балага өткөрүп жашыруун сактап келишкен. 1948 жылы Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин аскердик искусствону окутууга тыюу салынып, көпчүлүк япондуктар жана дүйнө элине айкидо күрөшү кеңири тарай баштаган. Айкидо сөзүнүн ар бир мууну өзүнчө мааниге ээ. Ай, биригүү, гармония дегенди түшүндүрсө, ки жашоо энергиясы, акыл эстин күчү, ички энергия дегенди туюндурат. До, руханий жактан өнүгүү, ички сезимдердин өсүшүнүн өнүгүүсүнө алып баруучу жол деген мааниде. Жалпылап айтканда, айкидо бул жашоо энергиясын бир жерге чогултуу жана аны багыттай билүү же рухту, гармонияны өнүктүрүү жолу.
Айкидону массага жайылтып негиздеген Марихей Уэсиба болгон. Анын атасы да белгилүү самурай тукумунан чыккан аскер искусствосунун белгилүү насаатчысы болгон. Уэсиба жаш кезинен кыска бойлуу, назик, оорукчан болгондуктан анын негизги максаты физикалык жактан өсүп жетилүү эле. Өзүнүн максатына жетүү үчүн кемпонун бир нече түрлөрү менен машыккан. Натыйжада тез аранын ичинде анын булчуңдары күчкө толуп, боюнун узундугу 1 метр 55 сантиметр болгонуна карабай, салмагы 74 килограммга чейин жеткен. Көптөгөн убакытка чейин машыгып, Уэсиба бүткүл Япония боюнча белгилүү профессионал болуп таанылган. Анын дене түзүлүшү темирдей катып, буту жана колу ар кандай кыймылдарды чагылгандай тез жасаган. Андан сырткары Уэсиба жаш кезинде физикалык жактан башкалардан жогору турууну жана алдына эч кимди ат салдырбоону максат кылган эле. Бирок бул ою туура эмес экенин сезип, жыл өткөн сайын эртеби кечпи андан да күчтүү чебер чыгуусу мүмкүн экенин билген. Ошентип ал жаңыча ой жүгүртүп, руханий жактан өнүгүүгө көңүл бура баштаган. Биз биринчи эле биздин залга келгенде, машыгуу үчүн келген окуучуларыбыз үчүн, жарандарыбыз, улан кыздар үчүн биринчи эле киргенде эле дружеский достук атмосферасын түзгөнгө аракет кылабыз. Себеби кээ бирки спорт залдарга барып калсаң, жаңы келгендерди жакшы кабыл албай же аларды аларга кичине күч колдонуп, кичине оруксунтуп бирдеки ошонун терс көрүнүштөр болуп калышы мүмкүн. Эми баардыгы эле эмес. Биз эми келген адамды сразу эле өзүбүздүн душабызга впитывать мындай кабыл алып гана аракет кылабыз. Ал менен дос болобуз биринчи. Бизде айкидодо ар бир машык учурунда тренировкаларды өткөзгөндө экиден мындай отработка кылып машыкканда биз аны душман катары, враг катары эмес, биздин партнер. Бизге, мисалы, мен бүгүн машыгып атам, бул мага машыкканды үйрөнгөнү чоң жардам берип атат деп туруп, ошондой көз караш менен ой жүгүртөбүз. Мен машыгып жүргөндө айкидонун шаарды билбейт эле. Айкидого катышып атам десе, ал эмне деген суроолорду эле жаралчу. Ошол күндө ошондой эле суроо, айкидого катышып атам десе, ал каерде эле, каерде экен, мен дагы баргым келет деген суроо талаптар, кызыгуулар өтө жогору. Менин дагы бул машыгуу учурундагы талаптардын бири, бул биринчи очередь мен билимге көбүрөөк басым кылам окуучуларды. Себеби жумасына бир жолу мектепте окуучулардын дневниктерин текшерип, студенттердин зачетный книжкаларын текшерип, эсиги ичинде канааттандырарлык баа албаган болуп, эки ушул баа оценка алып калса, мен аларды всегда айтатам, мен катыштырбайм. Себеби силер жакшы окушуңар керек. Билими күчтүү миңди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат дегендей эле биз если аң сезим, акыл сезимди канчалык деңгээлде өстүрсөк, биз ошого чейин күчүбүз да ошол жерге барат. Акыл эсибиз токтогон жерде күч дагы токтойт. Ошон үчүн азыркы көп учурларда көрүп атабыз, спортто жан дүйнөсү менен кирип кетет да, биригип ошол жакта жүрөт. Бирок жанагы жашоо болгон көз караш, ички дүйнөлөр калып кетип эле, акылы жетпеген учурларда күчтүн менси менен, энергиясын ошо күч менен чечкен аракет кылып калат да нет. Мен мисалы машыктыруучуну биринчи эле мен көз карашым менен ар бир баланын залга келип аткан жан дүйнөсүн аралаш керек. Анын бир туугандары, ата-энелери менен таанышыш керек. Биргеликте ата-эне менен чогуу жакшы жолго, бул жакшы, бул жаман, бул ак кара дегенди айырмай албай билдириш үчүн ата-энелер менен всегда тыгыздык мамиледе иштеш керек тренер, машыктыруучу деген. Мисалы 3-класс, 4-класс окуучулар менен дагы машыктыруу учурунда ар бири менен дос болот элем. Мен ал балдарды кичинекей кезинен эле чоң адамдын талабын коюп баштайм. Мен аларды ар бир кичинекей кезинен эле чоң адам менен сүйлөшкөндөй, ошондой максат менен мамиле кылам. Машыгуу 6-да башталса, үйүндө батпай 5-те шашылып,
ар бир тренировкада 1 саат мурун шашып келген учурлар көп болду. Себеби машыгуу залда аларга жагымдуу атмосфера болот. Биринчи жанагы бизде окуучулук баскыч Q деп аталат. 5-чи Qдан ылдый 1-чи Qга каратай ар 6 ай сайын экзамендер тапшырылып турат. Анан 6 айда ошо 1-чи Qдан кийин уже мастерский класс деп 1-чи чорный пояс 1-чи данга, 2-чи дан, 3-чү дан деп уже чорный поястын уровени бөлөк болуп кетет. Албетте, конечно, өзүң тапшырганда бул физический сыймыктан болсо, берки өзүңдүн учениктериң канчалык бир ийгиликке же мактоого же алардын дарегине жакшы сөздөр айтылып, спорттон сырткары өзүнүн жеке жашоосунда да канчалык ийгилик жарса, бул руханий сезим күчтүүрөөк турат. Эки миң 14 жылдан баштап мен ошол курортко чуркап тренировка кылып машыгуу учурунда, ошол жерде курортко барып суусун ичип машыгуу учурунда ошол жерде бош жаткан жерлерди көрүп, анан ушундай ошол жерлерди бош тургузбай иштетүү максатында ал жака эмне керек, мындай жакшы тамактануучу жай керек деген өзүмдө идея пайда болуп, ошонун негизинде салынып калды. Мисалы, өзү спортсмендер жок эмес бар, жакшы ишкерлик менен аракет кылып, жакшы багыт менен спортту туура эмес жол жака дагы жумшап алышат да. Акырып кетет элем алар дагы, мисалы, ар кандай кесиптин ээси болсо, бир тармактуу спорт эле деп анын аркасынан жүрбөстөн, жана жигитке жетимишен ыраазы демекчи, ар кайсы жаатта көбүрөөк ийгиликтер жарашсын, мен сунуштайт элем көбүрөөк спортсмендерге. Айкидонун айырмасы ошол, бизде эч качан жашы чектелбейт. Мисалы, бизде менталитетте бар да, спортту 25-30 жаштан кийин жок болду, мен үчүн бүттү, мен уже жашым өтүп калды деген айкидо карама каршы турат ушуга. Эмне үчүн 30 жашта жашоо токтош керек. Жашоо 30 эмес, 35-40, 60 жаштан кийин дагы жакшы улантса болот. Эч качан эч кайсы эч нерсенин чеги жок. Бул эч качан мен спортсуз азыр өзүмдү жакшы алып жүрө албайм. Мен спорт токтоду, мен ооруп баштайм. Биринчи очередте мен тарбиялап өстүргөн апам аябай менин мотиваторум десем болот. Жаш кезимде эле 1-2 класста окуп жүргөндө эле апам мага айтат: "Өзү бир жумуш жасса, балам, мен бул жумушту жасайын" деп атат элем. Кандай ой сунуш берчи дейт эле. Болбосо өзүнүн акылы жетет. Просто мени кичинекей кезимден эле ушундай чоң адамдын талабын аткарсын. Бунда мисалы мен биринчи эптеп эле бирдеке айтып коюшум мүмкүн. А кийинкисинде сураса, кичине кругозор иштей баштайт. Бара-бара мындайча айтканда, бул өтө жакшы фундамент десем болот да. Менин мындайча айтканда эң биринчи жол көрсөтүүчүм апам болду. Андан кийин айкидодо мен ошо айкидо жаатында Элмурат деп агайым көп билбегенди билдирип, ар кандай жакшы жолдорду көрсөтүп, жакшы ийгиликтер жеткизген эме кылды. Жакшы саналаш досторум менен биз ар дайым акылдашып, досторубуз менен көп алар дагы мисалы жакшы ийгилик жаратканы себепкер болду деп айтсам болот. Келечекке максат чоң, үмүт чоң, каалоо чоң. Колубуздан келишинче, мисалы спорт жаатында алсак, ошо биздин улан кыздарды ден соолугу чың, жакшы поколение өстүрүп, жакшы биздин генофонд таза болуш үчүн, ал үчүн жакшы ден соолук үчүн биздин муундар болуш керек. Аны менен бирге эле билимдүү жаштар болуш керек.